Ömür bizden ötüp ketсе, эл эмгектен эскерсин. 40 жылдан ашык мамлекеттик кызматтарда жетекчилик милдеттерди аркалаган Шакир Тагаев артына өчпөй турган из калтырып кетти. Бул из асмандагы саманчынын жолу сыңары Шакир Тагаевдин урпактарына жарык шууласын чача берели талашсыз. Akçaçın üzürlü emgek çönele gelbey unutup büyüdü berili bişke kaytasın uygu daima geçti. Atam айтчы, барыш керек. Жакшы адам болсоң, болгуң келсе, кыз жакшы кызматта иштеген келсе, окуш керек, сабакка кириш керек деп айтып, ошону менен бир айтып жеткизчү да мага. Жумшактыкты дагы атанын бир аз каттуулугун дагы көрүп келген. Бул жакшы тарбия деп ойлойм да. Себеби ошол тарбияны мен өзүмдүн балдарыма бергенге аракет кылам да. Үй бүлөгө камкор ата балдарды тарбиялоого өзгөчө маани берген. Жаштайынан эмгекке, чыдамкайлыкка, жоопкерчиликке көндүрүп, бак тиккенден тартып, ага кам көргөнгө чейин үйрөтөт. Бүгүнкү жаш көчөт. Кези келгенде чынар болорун жакшы түшүнүп, ар бир наристесинин каалоосун эске алып, ар бир жасаган кадамына стимул берип келген. Анан жакшы иш кылып атасыңар, анан мынтип атасыңар, молодцы, давайте деп бизге дух берип турчу да дайыма. Ошентип өскөнүбүзгө биз атама рахмат дагы миң мерте рахмат айтып келем. Шакир Тагаев балдарына ата эл эмес, сырдаш, дос да боло алган. Ал эми жубайына болгон сый-урматын достору жомоктоп, айтып бүтпөй келет. Самая преданная семья болду. Мен Шакирдан надежный муж болуп берди, эркек. Турмушту бар жолун алып кетти. Экинчи да преданная жена болду. Экөөбүз 43 жыл өмүр сүрдүк. Бир жаман жакшы айтышкан жокпуз. Жакшы күндөрдү өткөрдүк. Экөөбүз сыйлаштык. Бири-бирибизди көз карашыбыздан түшөт элек бири-бирибизди. Да, быстро улетели эти дни. Шакирдин немеси студенческий жылдары бар. Жогорку окуу жайда, Кадыр Баркыда жогору эле. Ушу экономфакты окуп калат. Ошол жерге общежитиеге председатель студсовет болуп. Шакир Тагаев 1973-77 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде билим алган. Ага чейин 1969-72 жылдары Советтик армиянын катарында Германияда кызмат өтөгөн. Председатель студсовет менен университетте сабак берген агайлар дагы мындай теңме-тең сүйлөшүп, айткан сөздөрүн угуп, кандай маселе болсо кошо чечип. Ешканты достор, şu emler kaltanış oldu. Анан кийин мен эң жакын досумна Шакир айтамын, 24 жылдан мен талаалап жүрүм. Шакир Тагаев мектеп курагында эле лидерлик, тайманбастык мүнөзү менен айырмаланып, башкаларга үлгү болуп келген. Достукка да бекем болгон. Асан деген бала бизде мектепте, вот единственный учился тоже забыл. Шакир менен одноклассник. Шакир Тагаев 1951 жылы 25 февралда Сузак районуна караштуу Октябрь айылында жарык дүйнөгө келген. 1958 жылы Мичурин атындагы орус мектепке кирип, 1968 жылы аяктаган. Бул өзү мындай характери өтө мындай эркекчил, дерзкий,
анан кийин эчтекеден коркпогон абабыз бар эле да. Жаш кезден бери. Көчөдө жүргөндө дагы муну Шакир келатат. Анан кийин мындай адилеттүү болуп өзүн алып жүргөн да. Ошо жаш кезден ошондой болуп жүргөн. Атам не только жакшы ата, ошол эле кезде жакшы таята, жакшы кайната, жакшы кошуна. Себеби ошол эле адамдардан мен угуп келем, байкайм, кандай мисалы үчүн кошуналар дагы айтканда мага аябай жагымдуу, мага бул энергия берет. Ошондуктан мен өзүмдүн атам менен сыймыктанып келем. Улуттуу, чечкиндүү, адамгерчиликке, акыйкатка сугарылган мүнөзү тамаша көйлөгү менен жуурулушуп, бийик сапаттарга ээ экендигин айгинелеп турган. Жеңе, акем кайсы тамакты жакшы көрөт? Беш бармак. Мүнөзү өтө мындай тамаша көй. Анан кийин жакшы көргөн адамдар менен ушу ар дайым тамашалай берет эле. Анан кайсы жактан звонить этпесем трубканы алат эле, билет мен звонить этип атканымды. Алып туруп Шамаева 12 көчөсүнүн аты Шамаева, үйдүн номеру 12, Шамаева 12. Слушает. Давай, привет передавайте. Привет от нас всех. Привет всем родным, близким. Шумаевадан, Шумаева 12. Фонд развития экономики. Так. Как мамлекеттик кызматкер катары эсимде калды. Себеби дегенде жумушунан качан келет экен, мамлекет жумушу ошондойбу деп мен да таң калчумун. Шакир Тагаев 1977-80 жылдары Фрунзедеги Ленин райондук финансы бөлүмүндө инспектор, ага инспектор, бөлүмдүн башчысы. 1980-83 жылдары Кадамжай райондук финансы бөлүмүндө ага текшерүүчү. 1983-86 жылдары Кадамжай райком партиясынын инспектору. 1986-1987 жылдары Кадамжай сурма комбинатынын финансы башкармалыгынын жетекчиси. 1987-92 жылдары Ленин райондук финансы бөлүмүнүн башчысы. 1992-98 жылдары Сузак райондук салык инспекциясынын башчысы. 1998-2000 жылдары эсептөө палатасында ага инспектор. 2000-2016 жылдары Жалал Абад областык өнүктүрүү фондунун башчысы. 2016 жылы ардактуу пенсияга чыккан. Финансы экономикалык кызматтын отличниги жана финансы экономикага кошкон салымы үчүн төш медалдары менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы, республикалык, областтык, райондук бир катар грамоталардын ээси. Багыш айыл кеңешине, Нокен райондук кеңешке депутат болуп шайланган. Какой киргиз аткан мен албаган. Асказоо кулады. Асман ыйлап, жер ыйлап. 2019 жылы Шакир Тагаевди ач ажал 68 жаш курагында алып кетти. Акыркы жолу келатканда как будто ошол биз менен коштошкон келатыптыр да. Чоң жоготуш болду да. Чоң жоготуш болду. Ошон үчүн аны кандай деймиз? Сөз менен, жүрөк менен, жүрөк айтканды сөз менен айта албайсың да. Самый близкий человек, который всех объединял. Он заменил нам дедушку. Очень больно было. Чындыкты туудай тутунткан
шырылдат сөзүң айткан. Атамдын ар бир сөзү кулагымда, акылымда. Айткан акыл насааттарын, берген тарбиясын унутпайбыз. Күн сайын балдары атамдын атын булгасак экен деп тилейбиз. Небере чөйрөлөрү, урпактары Шакир Тагаев деген ким болгонун билип, түздөнүп. Мен ойлойм, атадан артык болбосок да, атага тең келген уул кыздарынан болуп, уучун улантабыз. Аккан арыктан суу агат. Шакир Тагаев тигип кеткен бакча бүгүн да гүлдөп турат. Ал жасаган иштер бүгүн да эл оозунда. Элеси балдарынын жүрөгүндө.